Мыкты өспүрүм жаркын келечек. Мына ушундай аталышта 2025-жылдын 8 апрелинде Жалал-Абад областынын прокуратурасынын демилгеси менен балдар арасында кылмыштуулуктун алдын алуу максатында Кыргыз Республикасынын укук бузуулардын алдын алуунун негиздери жөнүндө мыйзамынын алкагында Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал-Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү, Жалал-Абад областтык ички иштер башкармалыгы, Жалал-Абад шаарынын мэриясы жана Жалал-Абад шаардык билим берүү бөлүмү менен биргеликте 2025-жылдын 21 апрелинен 28 апрелине карата ведомстволор аралык өз ара кызматташуу биргелешкен иш-чаралардын планы кабыл алынган. Мыкты өспүрүм жаркын келечек иш-чарасын ачык деп жарыялайм. Бул иш-чара жаштардын арасында кылмыштуулуктун алдын алуу, терс таасирлердин алыстатуу жана алардын туура багытка үндөө үчүн уюштурулуп жатат. Планга ылайык 21 апрель дүйшөмбү күнү прокуратуранын имаратында иш-чаранын расмий ачылышы уюштурулуп, Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал-Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү, областтын прокурору, областтык соттун төрайымы, шаар мэри жана башка мекеме жетекчилер катышып, окуучуларды прокуратуранын ишмердүүлүгү менен тааныштыруу, кылмыш болгон жерди кароо боюнча тергөө аракеттери практика жүзүндө көрсөтүүлөр орун алды. Болсо ошол мага айтып берет, мен жазам, андан кийин эле муну биз өлүмүнүн себебин алар тактоо максатында моргко барат, моргтон эксперт карап. 22 апрель шейшемби күнү Жалал-Абад областтык ички иштер башкармалыгында жана мэрияда ачык эшик иш-чаралары өткөрүлдү. Анда окуучулар областтык ички иштер башкармалыгынын ишмердүүлүгү, атайын техникалары жана атайын багыттагы полктун машыгуулары менен таанышуулары болуп өттү. Ошону менен катар шаар мэри жана шаардык кеңештин төрагасы менен жолугушуулар уюштурулуп, балдарга шаардык мэриянын, шаардык кеңештин ишмердүүлүктөрү менен тааныштырылып, белектер тапшырылды. Талай Идрисов атына мектепте кеңеш салып берүүңүздү сурап Ал боюнча биз жердин таандыгы болуп атат. Бүгүн эле ушул суроону депутаттарыбыз көтөрдүлөр. Наракта үлүш жер бар экен, ошону трансформациялоого беребиз. Анан ошол жака чоң заңгыраган 3 этаждуу мектеп салайын деп атат. 23 апрель шаршемби күнү Жалал-Абад мамлекеттик университетинде Айтурун академиясында жана Кантөрө Токтомаматов атындагы эл аралык университетинде ачык эшик иш-чаралары өткөрүлүп, окуучуларга университеттердин жана академиянын билим берүү процесси көрсөтүлдү. Бул күндө кесип тандоо жана билимдин мааниси тууралуу түшүнүүлөр берилип, студенттердин жетишкен ийгиликтери менен тааныштырылды. Күн билим тобу катышып, байгелөө 2-чи орунду ээледи. Студенттер Балдырбеков Бекболот, Абиджанова Шахзода, Абдуллажанова Нурила жана Кочкорбаев Тимур. 24 апрель бейшемби күнү Барпы чек ара кызматына экскурсия уюштурулду. Чек арачылардын ишмердүүлүгү менен тааныштырылып, балдарга аскердик тамак берилип, патриоттук сезимдерди ойготкон лекциялар окулду. Жыйырма 5 апрель жума күнү сот адилеттүүлүк үйүндө ачык эшик иш-чарасы уюштурулуп, Жалал-Абад областтык сотунун төрайымы Жипар Сабырова соттун ишмердүүлүгү менен тааныштырып, балдарды реалдуу сот процесстерине катышышты. Андан соң балдар Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 53 мекемесине барышып, тергөө изоляторунун шарттары менен таанышып, андагы айыпталган балдар тарабынан жашоо эркиндиги, баалуулугу боюнча айтылды. 26 апрель ишемби күнү Базаркоргон районунун Кызыл Үңгөр айыл аймагында
11 чакырым аралыктагы жөө жүрүш, бокс менен машыктыруу иш-чаралары уюштурулду жана балдарды жаратылышка болгон мамиле жөнүндө түшүнүк берилди. 28 апрель дүйшөмбү күнү кичи футбол боюнча турнир өткөрүлүп, спорт оюндарында жеңүүчүлөрү менен жолугушуу уюштурулду. Туура жолду тандоого дем берилип, иш-чараны жыйынтыктоо аземи мекеме жетекчилеринин катышуусунда болуп, футбол оюндарынын жеңүүчүлөрүнө медалдар жана ар бир балага алкыш каттары тапшырылды.